ичинен алынган жаңылыктардын толукталган топтому менен тааныштырам. Эфирде Ысыкөл жаңылыктары маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача. Балыкчы шаарында коллегиялык жыйын болуп өттү. Тоң районунда жаңы Элестет этнокомплекси ачылды. Каракол шаарында мекеме ишкана кызматкерлери арасында спорттук мелдештер өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2020 жылдын 18 декабрында кол койгон жеке маалыматтарды алмашуу чөйрөсүндөгү административдик маселелер боюнча өз ара укуктук жардам жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2023 жылдын 25 майында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты 2020 жылдын 18 декабрында кол коюлган жеке маалыматтарды алмашуу чөйрөсүндөгү административдик маселелер боюнча өз ара укуктук жардам жөнүндө макулдашууну ратификациялоо аркылуу мамлекеттик ички жол жоболорду аткаруу болуп саналат. Быйыл Кыргызстанда жолдорду оңдоп түзүүгө жана салууга 6 миллиард сом каралган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал транспорт жана коммуникациялар министрлигине 84 бирдик атайын техниканы тапшырып жатып, министрлер кабинети жол тармагын динамикалуу өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Бул жылы тармактык долбоорлорду ишке ашырууга бюджеттен 6 миллиард сомдон ашуун каражат каралды. Жылдын аягына чейин республика боюнча 855 чакырым жолду куруу жана оңдоо пландаштырылган. Алар 587 чакырымга асфальт төшөө, 178 чакырымга жолду тегиздөө жана 90 чакырымга шагыл төгүү иштери жүргүзүлөт, деди Төрөбаев. июндан 1 июлга чейин мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу лотереясынын биринчи турун өткөрөт. Мекемеден билдиришкендей, биринчи эtaптын фондунда 1183 баалуу байге, 10 электромобиль, Дубайга 2 кишилик 3 жолдомо, 500 iPhone 14, 500 смартфон, 150 ноутбук жана Dyson маркасындагы 20 фен бар. 26 июндан 30 июнга чейин салык кызматынын Facebook паракчасында жана YouTube каналында түз эфирде 1170 лотерея ойнотулат. Күн сайын 234 адам баалуу байгенин ээси болушат. Негизги иш-чара 1 июлда Ала Тоо аянтында болуп, анда 10 электромобиль жана чет өлкөгө 3 жолдомо коюлат. Утуш оюну кызыктуу шоу программа, эстрада жылдыздары катышкан чоң концерт менен коштолот. Аянтта көрүүчүлөрдү жагымдуу белектер күтөт. Балыкчы шаарында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан уюштурулган коллегиялык жыйын болуп өттү. Коллегияга өлкө аймагындагы 10 педагогикалык коллеждин жетекчилери катышты. Орто кесиптик педагогикалык окуу жайдын өнүгүү стратегиясы, абалы жана көйгөйү талкууланып, тиешелүү тапшырмалар берилди. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри Каныбек Иманалиев Балыкчы шаарындагы Ысыкөл индустриалдык педагогикалык колледжинде коллегиялык көчмө жыйын өткөрдү. Анда өлкө аймагындагы педагогикалык колледждердин билим сапатын жогорулатуу, кадрларды максаттуу даярдоо жана педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча маселелер каралды. Анда эки маселе, биринчи мектептерди аккредитациялоо маселеси, ошол аккредитация албай калган 170 мектеп бар эле, ошону өткөздүк. Экинчиси, Кыргызстандагы пед колледждердин бүгүнкү абалы, келечеги, стратегиясы, көйгөйлөрү жөнүндө негизинен 10 пед колледж өзлөрүнүн бүгүнкү абалы жөнүндө айтып берди. Ошо алдыңкы пед колледждер бул Ош университетинин астындагы, Ош педагогикалык университетинин астындагы, Жалал Абад педагогикалык университетинин астындагы пед колледждер жана биз азыркы көчмө жыйын өткөзгөн Балыкчыдагы педагогикалык колледж. Биринчиден булар инвестиция тартуу боюнча, экинчиден ошо жаңы адистиктерди өздөштүрүү боюнча, үчүнчүдөн педагогикалык кесипке башталгыч класстын мугалимдерин даярдоодо, мектепке чейинки балдарды тарбиялоочу мугалимдерди даярдоодо жакшы жишаналар бар экенин эске алдык. Педагогикалык кадрларга болгон муктаждыкты эске алуу менен абитуриенттерди кабыл алууда пландуу иш алып баруу тапшырмасы коюлду. Акыркы жылдары президенттин тапшырмасынын негизинде контракттын баасы бир нукта кармалгандыктан студенттер үчүн ыңгайлуу жагдай түзүлгөн.
Өлкө аймагындагы колледждердин көчмө жыйыны аркылуу көмскөдө калып келген көйгөйлөр айтылып, орто кесиптик окуу жайлардын билим деңгээлине сар эсеп салуу максатын көздөдү. Акыркы жылдары колледжде билим алууга ыктаган окуучулардын тенденциясын байкоого болот. Бүгүнкү учурдагы педагогикалык адистерди даярдаган колледждердин учурдагы абалы кече кандай эле, бүгүн кандай, эми алдыга кандай пландар бар, кандай максаттарды коюп, келечектеги жаш муундарды, педагогтук адистерди даярдоого кандай жол менен барабыз деген маселенин тегерегинде сөздөр жүрүп, ошонун тегерегинде бүгүн коллегия өтүп жатат. Орто кесиптик окуу жайлардын өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу аркылуу жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. Билим берүү тармагындагы жаңы ыкмаларды өздөштүрүү жана окутуунун сапатын жакшыртуу боюнча аракеттер үзгүлтүксүз көрүлүүгө тийиш. Ар бир окуу жай ушу Кыргызстан боюнча бардык областтардан орто кесиптик окуу жайлардын директорлору, орун басарлары келип, окуу жайлары жөнүндө кенен кесири маалымат берип жатышат. Анын ичинен азыр биз буга чейин ушул Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинин өнүгүү стратегиясы, бүгүнкү күндөгү пландары жөнүндө угуп чыктык. Биз өзүбүз эле көрүп турабыз, мынакей АБР программасы менен жатаканасы жана мейманканасы капитальный ремонттон өткөрүлгөн экен. Эмгек рыногунда суроо талап жогору болгон кесип ээлерин орто кесиптик педагогикалык колледждер даярдап келет. Ошол себептен педагогикалык колледждердин абалын, билим берүү сапатын мындан ары дагы жакшыртуу, өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу учурдун талабы. Сапаттуу жана натыйжалуу билим дүйнөлүк стандартка шайкеш келген кесипкөй кадрларды даярдап, келечек үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү камсыздайт. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Ысык көл жана Нарын облустары боюнча региондор аралык башкармалыгы тарабынан акысыз укуктук жардам көрсөтүү акциясы жүрдү. Акция Каракол шаарында өтүп, анда тиешелүү мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү жарандардын тийиштүү суроолоруна жооп беришти. Акциянын жүрүшү кийинки материалда. Дүркүрөгөн кол чабуулар, сыймыктануулар бул Жетөгүз районунун Саруу айылынын элинин кубанычтары. Дал ушул айылдын тургундары Элдос Айтбаев, Айдай Назирова спорттун таяк тартыш түрү боюнча Азия чемпионатына катышып, биринчи орунду алып келишти. Эки бирдей алтын медаль алып, могу жерге Сарууга өзүнүн туулган жерине чоң байгени алып келип отурат. Биз дагы ушундай бакыттабыз. Сыймыктанабыз биздин балдар менен. Элдос Айтбаев буга чейин дүйнөнүн экинчи жолку чемпиону болсо, ал эми Айдай Назирова болгону 16 жашта мынтип Азия чемпионатында алдыңкы орунду алып, алтын медаль тагынып келди. Азия чемпионатында ошо соперниктер күчтүү болду. Ар бир өлкөдөн тандалып күчтүү балдар келди, күчтүү балмандар. Ошонун ичинен ошо биринчи место бизге буйруган экен. Веси чоң болду кыздардын. Менин весим кичинекей болгондо карабай араң датып мындай оор болду да. Жаштар кичинекей арасында 60 килограммдан биринчи местени алып келдим. Жетөгүз районунун Саруу айылындагы эр азаматтар демөөрчүлүк кылышып, улан кыздарды колдоп беришкен. Сарууда иштеген агалар, индилер ушу Сарунун ичиндеги болгон, Кумтөрдө иштеген агалар, индилер ушулар өзү спонсорлук милдетибизди аткарып, ушунча чыгып аткандан кийин барып, спонсорлук барып, ошо жеңишке жетип келерин үмүт кылганбыз. Үмүттү актады. Үстүбүздөгү жылдын 16-18 июнь күндөрү Монголиянын Улан-Баатыр шаарында Азия чемпионаты өтүп, ага Орто Азия чөлкөмүнүн мыкты делген спортчулар барышкан. Бул эми Саруу үчүн эң чоң кубаныч, эң чоң сүйүнүч болуп атат. Себеби дегенде бул таяк тартыш боюнча биздин эң биринчи ушул балабыз бул Айтбаев Элдос буга чейин дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуп келген. Аган кошулуп мына артынан ушул дагы балдарыбыз, кыздарыбыз кошулуп, мына Назирова Айдай мына быйылкы жылы ушул окчулар арасында Азия биринчилигине барып, эң биринчи шоусунда алтын медаль тагынып келип атат. Бул жалпы ушул Саруунун сүйүнүчү болуп атат, кубанычтабыз. Сыймык менен кайткан чемпиондор эми алдыда сентябрь айында өтүүчү дүйнө чемпиондугуна даярдыкты көрүшмөкчү. Мадина Бакирова, Салтанат Керим кызы, Нурдин Урманбетов, Ысык көл жаңылыктары. Балыкчы шаарындагы жазаларды аткаруу кызматынын номер 51 мекемесинде пескоблок чыгара турган өндүрүш ишке кирди. Ага Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси каржылык колдоо көрсөткөн.
эркиндигинен ажыратылып, соттолгон жарандарды эмгекке тартуу менен алардын түзөлүүсү жана кайра социалдашуусу үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү максатын көздөгөн бул программа алгачкылардан эмес. Буга чейин аталган мекемеде наабайкана ачылып, балыкчыдагы аскер бөлүгүн жана калаадагы 11 бала бакчаны нан менен камсыздап келишет. Пескоблок чыгаруучу бул кичи ишкана балыкчыдагы жазаларды аткаруу кызматынын номер 51 мекемесинде ачылды. Ишканадагы станокторду Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун каржылык колдоосу менен алынып, рынок талабына жооп берген сапаттуу пескоблоктор чыгарылып жатат. Даяр продукция жергиликтүүлөргө жана жакын жайгашкан аймактын тургундарына сатыкка чыгып, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жумушчуларга айлык маянада төлөнүүдө. Ушул 51 мекеме балыкчыда жайгашкан. Бул биздин тутумда маанилүү орунду ээлеген мекемелердин бири. Бул жерде мына айыл чарба продукцияларын иштеп өндүрүп чыгарышат. Нан продукцияларын иштеп өндүрүп чыгышат. Мекемелерде жаткан соттолгондордун шарттарын жакшыртууга чоң көмөк көргөзөт. Биз мындай жумушту мындан да уланта беребиз. Дагы алдыда көп максаттар турат. Кыргызстанда ушул сыяктуу 50ден ашык өндүрүш аймактары орун алып, ар башка тармактарды камтыйт. Маселен, балыкчыдагы номер 51 жазаларды аткаруу мекемесинде буга чейин наабайкана ачылган. Анда бир күндө 600гө чейинки бөлкө нандын 2 түрү бышырылып, калаадагы аскер бөлүгүн жана бала бакчаларды токоч менен камсыздашат. Ушул жакта келген осужденныйлар мөөнөтүн өтөп аткандар ушул жакта иштешет. Ушул жакта иштеп, ушул жактан чыккан продукцияны ушу балыкчы шаарындагы элдерге сатабыз. Ошондон ушул жакта иштеген соттолгондор зарплата алышат. То есть ушул жакка келип мөөнөтүн өтөп, түзөлүү жолуна түшүп, анан ушул жактан үйлөрүнө бошоп кетип атышат. Аталган мекемеде өндүрүш аянтын ачуунун башкы максаты эркиндигинен ажыратылып, соттолгон жарандарды эмгекке тартуу менен алардын түзөлүүсү жана кайра социалдашуусу үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү болуп саналат. Гүлбарчы Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Ысык Көл облусундагы пляждарга кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндөгү жарлыктын негизинде Чолпон Ата шаарындагы тосмолор алынууда. Аймактагы пансионаттардын темир торлору шаар боюнча 90%га дээрлик алынды. Бул боюнча жеринен маалымат алып келген аймактык кабарчыбыз Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Бир жыл мурда Ысык Көлдөгү санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттедждер ар кандай тосмолорду орнотуу аркылуу калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймагына кирүү укугун чектеп келген. Бул маселе президенттин жарлыгы менен жөнгө салынып, учурда аткарылып жатат. Анын алкагында рейдтик текшерүү иштери күчөтүлүп, темир торлор алынууда. Атайын комиссия түзүлүп, жеринен биз ушул мэриянын тиешелүү адистери менен бирге иш алып бардык. Бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаарында негизинен 1-2 гана тосмо албаса, алар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бүгүн эртең аларды эле буюрса алып бүтөбүз деген ойдобуз. Шаардагы 7 муниципалдык пляж бар. Муниципалдык пляждардын бардыгы ачык бүгүнкү күндө толугу менен. Жалпысынан түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол пляждагы аренда алган кишилер деле бардыгы түшүнүү менен туура кабыл алды. Июнь айынын ортосунан баштап Ысык Көлгө келген туристтердин саны арбыды. Андыктан эс алуучуларга кум жээгиндеги тосулмалар тоскоолдук жаратпашы керек. Бүт баары бүгүнкү күндө өз ыктыярлары менен тосмолорун толугу менен алып атышат. Эгерде бир маселе жаралса, ошо жерлеринде биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иш алып барып атабыз. Бул боюнча күндө пока эмес бул жарлык аткарылмайын, бул иш толугу менен биздин көзөмөлүбүздө болот бүгүнкү күндө. Биздин элибиздин, карапайым элдин кызыкчылыгы үчүн өтө жакшы жарлык. Алар аябай сүйүнүп атышат, себеби бардыгына кандай каалаган көл жээк зонага келип эс алганга укугу бар да болуп калды да. Анан кийин мынакей биздики бул Көгүлтүр Ысык Көл санаториясынын тосмосу болчу. Мынакей көлдөн баштап алынды. Бул боюнча жергиликтүү тургундар тарабынан дагы оң пикирлер айтылууда. Бирок эс алуу жайларындагы тосмолор алынган соң, андагы эс алуучулардын коопсуздугу, пляждардагы тазалык сакталыш керек. Пансионат көл жээкке барганда кире алчу эмеспиз. 100 сомдон үйдө ар бир кишиге 100 сомдон 500 сомго чейин төлөнчү да келген коноктор менен. Тосмонун баары алынып атат, элдер ыраазы болуп атышат. Анан бир жагы дүйнө жүзүнөн туристтин баары келишет экен, ошо туристтерди качырып, туура эмес мамиле кылып албай, ошо туристтерди өзүбүзгө тартыш үчүн кээде местнийлер ар кандай болот экен, ичип алып, жаштар бар ар кандай болот, таң атыкча отурушуп, ошо туристтерге
туура эмес мамиле кылып алса дагы качырып алабыз. Ошо як жагында көңүл бурсак деген ой бар да. Көл жегиндеги темир торлор эми алынмайынча текшерүү иштери улана берет. Ысык Көл облусунда 211 ири жана 600 кичи эс алуу жайлары бар. Алардын 90% жеке менчиктегилер. Салтанат Керимкул кызы, Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктарына. Туризм тармагын өнүктүрүү багытында бир катар алгылыктуу иштер жасалып келүүдө. Тоң районунда жаңы Элестет этнокомплекс ачылды. Бул комплекстин ачылышына келген конокторго Салбурун Федерациясы тарабынан кыргыздын баалуулуктарын көрсөтүп берүү максатына атайын оюндар көрсөтүлдү. Негизинен келген конокторго Салбурун оюнунун тарыхы жана уюшулганы боюнча кеңири маалыматтар берилди. Темага кабарчыбыз Мээрим Мусубакунова токтолот. Салбурун оюну кыргыздарда 20-кылымдын башында унутулуп жоголуп кеткен. Бирок грек-рим эркин кыргыз күрөшү боюнча бир нече жолку чемпиону, спорттун чебери Алмазбек Акуновдун жеке демилгеси менен 2006 жылы Ысык Көлдө Салбурун аталышындагы фестиваль уюштурулган. Ошол жылдан бери өлкөдө Салбурун фестивалю салттуу түрдө спорттук мелдешке айланып, байма-бай өткөрүлүп өнүгүү жолуна түштү. Тоң районунда жаңы Элестет этнокомплексинин ачылышына карата Салбурун Федерациясы тарабынан келген конокторго кыргыздын баалуулуктарын көрсөтүп берүү максатында атайын оюндар көрсөтүлдү. Конокторго, туристтерге Элестет деген жаңы этнокомплекс ачылды. Ошонун урматына Салбурун туристтерге көрсөтүп, жеке эле Салбурун эмес кыргыздын баалуулуктарын баарын көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Эс алуучулар дагы көп ушу биздин улуттук өзгөчөлүктү билип кетсе деген максатта оюн көрсөтүп жагып атат. Ошол мындан ары дагы ушул биздин туризм багытындагы иш-чараларды өөрчүтүп, профессионалдык жана кесиптик деңгээлде жогорулатыш керек. Алыстан келген конокторго ат менен жаа атуу, бүркүт салуу жана башка кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлүп берилди. Муну менен катар эс алуучулар жаа атып көрүшүп, сүрөттөргө да түшүштү. Алар мындай унутта калып бара жаткан оюндарын көрүп, кызыгышкандарын айтышып, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын чет жерлерге жайылтып келе жаткан мекенчил мырзалар көбөйө берсин деген тилектерин айтышты. Мен аябай кубанычтамын, ушу балдарыбыз ушундай кыргыздын унутулуп калган үрп адатын, биринчи айтканда эле мына боз үйүнөн баштайлыкчы, ушундай аябай жакшы менен ачышыптыр. Ошого кубанычтабыз. Анан кийин азыркы бүгүнкү көрүп атканыбыз Салбурун деген кыргыз эли унутулуп бараткан бир оюндарды көрдүк. Кыргыздын тайгандарын бүркүт алдырып, бүркүт салдырып ушундай оюндарды эметишти. Биз аябай кубанычтабыз. Булар өзлөрү айтып кеткендей, биз баягы билбейт экенбиз. Тети Арабияга чейин барып келген балдар бар экен, жаа атуу боюнча, тайган бүркүт салуу боюнча, тайган жүгүрткөн боюнча. Ошолорго аябай кубанып, ушу 2 күндөн бери ушинтип жүрөбүз. Айдар Асылбеков 7-8 жылдан бери ата-бабадан бери келе жаткан салтты кармап, бүркүт багып таптап келет. Ал муну менен катар жаа да атып, чет жерлерге чейин барып келгенин айтып өттү. Ата-бабабыздан келаткан салт, ошо салтты кармап калуу, жаштарга үйрөтүү. Жамандык көргөн жокмун, ошо атчан жаатып, бүркүт салып, жакшы ийгиликтер жетиштим. Көп жер кыдырдым, чет өлкөгө чыктым, ошо бүркүттүн жаанын артынан биздин окутуучубуз Алмазбек Акунов агай, Талгарбек Шайбуров агайыбыз, Айтбек деген агайыбыз бар. Ошол агайлардан да үйрөндүк көп нерсе, бүркүт бакканды үйрөндүк. Жаатканды үйрөндүк, жакшы кылып. Салбурун Федерациясы 2011 жылы негизделген. Учурда федерациянын курамында 150дөй киши бар. Кыргыздын Салбуруну чет мамлекеттерде жана коңшу Казакстанда өткөрүлгөн эл аралык фестивалдарга катышып, дүйнөгө таанылууда. Мээрим Мусубакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. 23 июнь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнүнө карата Каракол шаарында мекеме ишкана кызматкерлери арасында спорттук мелдештер өткөрүлдү. Ага 5 райондун, 2 шаардын кызматкерлеринен 9 команда катышты. Оюн спорттун футбол, волейбол, стол тенниси жана шахмат түрүнөн өттү. Кененирээк кабарчынын материалында.
Каракол шаарындагы Динамо спорт борборунда өткөн спорттук мелдешке облустун аймагынан мекеме ишкана кызматкерлери келишкен. Облустан чогулган муниципалдык кызматкерлер спорттун 4 түрү боюнча оюн көрсөтүштү. Бул спорттук иш-чара кичи футбол, волейбол, стол тенниси, шахмат боюнча ушул спорттун түрлөрү боюнча ушул мелдеш өткөрөлү деп турабыз. Бул жерге ошол районубуздагы мамлекеттик администрациянын кызматкерлери, балыкчы Каракол шаарынын мэрияларынын кызматкерлери жана ыйгармыктуу өкүлчүлүктүн кызматкерлери, жалпы эле ошол мамлекеттик кызматкерлер катышып жатат. Ыйгармыктуу өкүлчүлүк тарабынан сыйлыктар каралган, акчалай жана ошондой эле грамота, дипломдор менен сыйланышат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин түндүк аймактык башкармалыгынын жетекчиси Чолпон Ачекеева да келип, жалпы муниципалдык кызматкерлерди гезиптик майрамдар менен куттуктап, аталган кызмат өкүлдөрүнүн айлык акылары 2 эсе көтөрүлгөнүн, бул кызмат ары түйшүктүү болсо да эл үчүн кызмат өтүп жаткандарына ыраазычылык билдирип өттү. Биринчиден ушу мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат күнү менен баарын куттуктап кетет элем. Биздин жетекчибиз Улан Кадыр Султановичтин атынан жалпы биздин мамлекеттик агенттигинин кызматкерлеринин арасынан барына ошо ийгилик каалап, жакшы маанай менен майрамдар тосуп алса. Мен алдыда айтып кеткендей, ошо муниципалдык анан мамлекеттик кызматтын эмгегин баалап, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 1 августтан баштап биздин эмгек маянабыз 2 эсе көтөрүлгөндө. Азыр жакшы иштерди жүргүзүлүп жатат. Спорттун 4 түрүнөн өткөн оюнда ар бири жеңүүчү командага Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгармыктуу өкүлдүн акчалай сыйлыктары жана облустук спорт башкармалыгынан төш белгилер, кубок, грамоталар тапшырылат. Бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым-укуктуу өкүлчүлүгүнөн акчалай сыйлыктар командага 1-чи орунга 8.000 сом, 2-чи орунга 5.000 сом, 3-чү орунга 3.000 сом. Андан сырткары облустук спорт башкармалыгынын медалдары, диплом, кубоктору менен сыйланышат. Облустук деңгээлде өткөн мелдешке балыкчы шаардык мэриясынан жана муниципалдык кызматкерлерден 14 киши келишкен. Алардын максаты жеңишке жетүү. Спорттук мелдеш областта, райондор, шаарлардын мэриялары, рай администрациялары арасында бүгүн Каракол шаарында 1-чиден болуп өтүп атат. Эми мындан ары дагы ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ошол ич-чара спорттук мелдештери көп-көптөн уюштурулуп, баягы райондорго өтүп, мэрияларга өтүп, ушу жыл ичинде айланып турса, бу дагы бир мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө бир чоң таасирин тийгизет деп эсептейм. Оюндун жыйынтыгында волейбол оюну боюнча 3-чү орунду Ак Суу, 2-чи орунду Балыкчы, 1-чи орунду Жети Өгүз акимчилиги алды. Футбол боюнча 3-чү орунду ыйгарым-укуктуу өкүлчүлүк ээлесе, 2-чи орунду облустук спорт башкармалыгы, 1-чи орунду облустук статком. Ошондой эле спорттун башка түрлөрү боюнча дагы жеңүүчүлөр аныкталды. Аталган иш-чараны Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун ыйгарым-укуктуу өкүлчүлүгү жана Ысык-Көл облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги уюштурду. Белгилей кетсек, ар жылы 23-июнь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү катары белгиленип келет. Алтынай Рыспай кызы, Мирбек Мукамбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары. Монголияда таяк тартыш боюнча Азия чемпионаты өттү. Ага Жети Өгүз районунун Саруу айылындагы спортчулар катышкан. Жыйынтыгында Элдос Айтпаев, Айдай Назирова алтын медаль тагынып кайтышты. Спортчуларды айылдаштары жылуу тосуп алышты. Теманы Салтанат Керимкул кызы улантат. Дүркүрөгөн кол чабуулар, сыймыктануулар бул Жети Өгүз районунун Саруу айылынын элинин кубанычтары. Дал ушул айылдын тургундары Элдос Айтпаев, Айдай Назирова спорттун таяк тартыш түрү боюнча Азия чемпионатына катышып, 1-чи орунду алып келишти.
эки бирдей алтын медаль алып могу жерге Сарууга өзүнүн туулган жерине чоң байгени алып келип отурат. Биз дагы ушундай бакыттабыз. Сыймыктанабыз биздин балдар менен. Элдос Айтбаев буга чейин дүйнөнүн экинчи жолку чемпиону болсо, ал эми Айдай Назирова болгону 16 жашта мынтип Азия чемпионатында алдыңкы орунду алып, алтын медаль тагынып келди. Азия чемпионатында ошо соперниктер күчтүү болду. Ар бир өлкөдөн тандалып күчтүү балдар келди, күчтүү балдар. Ошонун үчүнөн ошо биринчи место бизге буйруган экен. Веси чоң болду кыздардын. Менин весим кичинекей болгонуна карабай араң датып мындай оор болду да. Жаштар кичинекей арасында 60 килограммдан биринчи местени алып келдим. Жети Өгүз районунун Саруу айылындагы эр азаматтар демөөрчүлүк кылышып, улан кыздарды колдоп беришкен. Сарууда иштеген агалар, индилер ушу Сарунун ичиндеги болгон кумтордо иштеген агалар, индилер ушулар өзү спонсорлук милдетибизди аткарып, ушунча чыгып аткандан кийин барып спонсорлук барып ошо жеңишке жетип келерин үмүт кылганбыз. Үмүттү актады. Үстүбүздөгү жылдын 16-18 июнь күндөрү Монголиянын Улан-Батыр шаарында Азия чемпионаты өтүп, ага Орто Азия чөлкөмүнүн мыкты делген спортчулар барышкан. Бул эми Саруу үчүн эң чоң кубаныч, эң чоң сүйүнүч болуп атат. Себеби дегенде бул таякташ боюнча биздин эң биринчи ушул балабыз, бул Айтбаев Элдос буга чейин дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болуп келген. Ага кошулуп мына артынан ушул дагы балдарыбыз, кыздарыбыз кошулуп, мына Назирова Айдай мына быйылкы жылы ушул окчулар арасында Азия биринчилигине барып, эң биринчи шоусунда алтын медаль тагынып келип атат. Бул жалпы ушул Саруунун сүйүнүчү болуп атат, кубанычтабыз. Сыймык менен кайткан чемпиондор эми алдыда сентябрь айында өтүүчү дүйнө чемпиондугуна даярдыкты көрүшмөкчү. Мадина Бакирова, Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Ысык көл жаңылыктары. АКШ президенти Джо Байден Кытай лидери Си Цзиньпинди диктатор деп атады. Бул тууралуу ал 20-июнда Калифорнияда эл менен жолугушуу учурунда айткан. Байден Си февралда Кытайдын аэростатынын атып түшүрүлүшүнө байланышкан окуя көзөмөлүнөн чыгып кеткени үчүн нааразы болгонун белгилеген. Эмне болуп жатканын билбей калуу диктаторлорго катуу тие турган нерсе. Учуучу аппарат ал жерде болбошу керек эле. Багытынан адашып калган, деди президент. Кечээ Кытайга барган АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен атып түшүрүлгөн Кытай аэростаты боюнча сөз токтошу керектигин билдирген эле. Ошол эле маалда Си Цзиньпин эки өлкөнүн байланышы өз ара сый урматка негизделиши керектигин эскерткен. Ал америкалык мамлекеттик катчынын сапары сууп кеткен мамилени оңдоого салым кошот деп үмүт артып жатканын кошумчалаган. Блинкен Кытайга 18-июнда келген. Бул америкалык мамлекеттик катчынын 5 жылдан берки Кытайга барган биринчи учуру. Сапар Пекин менен Вашингтондун мамилеси Тайвань технология жана соода жаатындагы, ошондой эле Америка асманында атып түшүрүлгөн Кытай аэростаты сыяктуу комплекстүү маселелерден улам кескин начарлап кеткенине байланыштуу уюштурулганы айтылды. Бүгүнкү күндө электрондук соода Евразиялык экономикалык биримдиктин потенциалын жогорулатуу үчүн артыкчылыктуу багыт болуп эсептелинет. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошев билдирди. Экономика министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, ведомствода транспорттук коридорлор Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн соода жана транзиттик потенциалын ишке ашыруу стратегиялык багыт катары деп аталган тегерек стол өткөн. Биримдиктин ички өндүрүүчүлөр электрондук соода аянтчаларына чыгышы үчүн бардык шартты түзүп, ачык айкын оюн эрежелерин бекитип, электрондук соодага катышкан бардык тараптардын укугу менен кызыкчылыгын коргошу зарыл, деди министр. Кожошевдун айтымында, Евразиялык экономикалык биримдикте экономиканын аталган тармагын алдыга жылдыруу үчүн комплекстүү иштер аткарылып келет. 2021 жылдын ноябрында биримдик ичинде электрондук сооданы өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарт түзүү боюнча жол картасы иштелип чыккан. Анда нормативдик укуктук база түзүү, товарлардын тоскоолдуксуз өтүшүн камсыздоо чаралары эске алынган. 2022 жылы Евразиялык экономикалык банк боюнча электрондук соода аркылуу сатуунун үлүшү жалпы көлөмдүн 7,8%-ын түзгөнү белгиленди. Ал эми жалпы электрондук сооданын көлөмү $88 миллиард ашкан.
Ирандын курама командасы Kafa Nations Cup турниринде биринчи жеңүүчү болду. Финалда оюн талаасынын ээси болгон Өзбекстан командасын жеңип алды. Жалгыз голду Сардар Азмун таймаштын 48-мүнөтүндө киргизди. Эске салсак, Ташкентте коло медаль үчүн матч болду. Анда Кыргызстан 1 гол менен омандыктарга жеңилип 4-орунду ээледи. Кубок оюнуна 2 топко бөлүнгөн 7 команда катышты. А тайпасында Өзбекстан, Оман, Тажикстан жана Түркмөнстан, В тайпада Кыргызстан, Иран жана Афганистан болду. Алардын таймашы Бишкек шаарында өттү. Регламент боюнча өздөрүнүн тобунда 2-орунду ээлеген командалар матчта коло медаль үчүн ат салышты. Ал эми финалда тайпа лидерлери таймашты. Эске салсак, 10-июнда Кыргызстандын футбол командасы Афганистандык каршылаштарын 1-0 эсеби менен жеңген. Гол беттештин соңку мүнөттөрүндө киргизилген. Бул чечимден кийин атаандаш команда финалдык ышкырыкты күтпөй, машыктыруучунун чакырыгы менен оюн талаасын таштап чыгып кетишкен. Тренер мындай кадамга калыстарга болгон нааразычылыгынан улам барды дешкен. Жыйынтыгында калыстар Афганистандын спортчуларын ак шумкарлар 3-0 эсебинде жеңди деген бүтүмүн чыгарган. 13-июнда Иран командасы Афганистандын каршылаштарын 6-1 эсеби менен жеңип алган. 16-июнда кыргызстандык оюнчулар Ирандын спортчуларына 1-5 эсебинде утулуп калган. Мындан 86 жыл мурда 1937 жылы жайында советтик учкучтар СССРдин аймагынан чыгып, түндүк уюл аркылуу АКШга жолдо эч жерге токтобой, конбой 63 саат 16 минутада жеткен. Бул түшүнгөн билген кишиге тоодой кайратмандыкты, эрдикти жана конструктордук чеберчиликти даңазалаган. Британиялык Flight International авиакосмостук журналы 1937 жылдын 26 июнунда төмөнкүдөй саптар жазылган макала жарыялаган. Бир катар чөйрөлөрдө Россиянын самолетторун конструкциялоо жана куруу аракеттерин басмырлоо модага айлана баштады. Москвадан Орегонго учуп келиш бул өлкөдө учакты кыйын шартта айдай ала турган пилоттор менен штурмандардын бар экенин, узак убакытка чейин иштей турган кыймылдаткычтарды чыгаруу жөндөмдүү экендигин көрсөттү деп айтылган анда. 1937 жылдагы бул эрдик жалпы СССРдин авиациясынын мыкты көрсөткүчү болду. Экипажды Валерий Чкалов жетектесе, экинчи учкуч Георгий Байдуков, штурман Александр Беляков эле. Намысты авиаконструктор Андрей Туполевдун Ан-25 атайын учагы коргогон. Алар 1937 жылдын 18 июнунда Шелково, азыркы Чкалов аэродромунан абага көтөрүлүшкөн. Жолдун азабы бир топ эле болгон. Аба кеменин сыртына муз тоңуп, кычкылтек жетишсиздигинен кыйналышкан. Эртеси 19 июнда учак түндүк уюлга жеткен. Ал эми эртеси АКШдагы Ванкувердин аймагына конгон. Советтик учкучтар асманда 63 саат 16 минутада жүрүп, 9130 чакырымды учуп өтүшкөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер шаршемби күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.